Салам алейкум, Амарат Межевич баракчасынын катталуучусу. Кудай буюрса бүгүн жакшы бир эфирдин үстүндө турабыз. Анткени былтыр мен дин аалымы Калысбек Заманбеков устаздын Египеттеги жүргөнү тууралуу маек кылып, интервью кылып, Каир шаарына барганда, ал жактан бир мындай таң калыштуу бир нерсеге күбө болдум да. Кал устаздын эң улуу 8 жана 12 жаштагы кыздарынын билимге болгон умтулуусун көрүп абдан таң калгам. Анткени Кал устаздын эки кызы күнүнө 2 саат орус тилинде, 2 саат араб тилинде, 2 саат француз тилинде, 2 саат англис тилинде барып, билим деңгээлин өстүрүп атышты да. Төрт Анан тилде. негизи эле биздин мындай кыргыздар да айтып калат го, жаш баланы кичинекей кезинен аны билимге эметип, мындай мээсин оорутпаш керек, аны чарчатпаш керек, ал баладай болуп эс алыш керек деген нерсе мындай менталитет калып калган да. А бирок азыр мындай ойлонуп көрсөм, 8 жаштагы, 12 жаштагы кызы уже 5 тилде ээн эркин сүйлөйт да. Үйгө келгенде адабий тилинде сүйлөйт, сыртка чыкканда 4 тилде ээн эркин сүйлөйт. Демек ошол нерсени баштаардан мурун бүгүн биздин эфирибизге ошо Нурсултан мырзаны чакырып келдик эле. Бул Нурсултан мырза 2012-жылдан бери балдарды тарбиялоо, айрыкча айыл жергесиндеги балдарга билим берүү жаатында 12 жылдан бери билим берип келесиз. Эфирибизди ушундан баштасак. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Аллах разы болсун, сизден кылып аткан ошол кызматыңызды жараткан кабыл кылсын. Ошол сиз айткандай, менин атым Нурсултан. Ошол Баткен облусу Кадамжай району бир айыл өкмөтүнүн Сур айылдан. Айылдагы жашоо баарыбызга маалым. Учурдагы дүйнөнүн шартыга баш ийип, ата энелер бала чаканы багуу, үй бүлөгө камсыз кылуу ушул максатта көптөгөн ата энелер алыста. Анан балдар баары калып калып атат. Балдар менен сабак баштоого эң негизги себеп болгон нерсе, шаарда жакшы билесиздер, мечиттерде, көп мечиттерде ушундай бир жакшы жөрөлгө болуп, 3 айлык каникулда балдардын диний билимин өстүрүү максатында лагерлер уюштурула баштады. Мен да шаарда жүрүп, анан айылга баратсам, туугандарыбыздан 2 агам телефон аркылуу байланышып, Бишкекте жүрөсүң, кайсы мечитте эмне болуп атат, лагерлер болсо биздин балдарды да киргизип койсоң жакшы болот эле деген суроо болду. Анан биздин жолду алыс экенин билесиздер, бир 1000 километр ашыгыраак жүрөбүз. Ошо таксиде кетип атсак, ошол жылы өрүк гүлдөгөн убакытта Баткен районунда суук болгону себептен гүлдү үшүк алып кетти. Ошол себептен анан биздин Айдеркенде бирок андай болгон жок. Анан каяктан болосуң деп таксиде кетип аткан бири-бирибиз менен таанышып, сүйлөшүп башка болуп, Айдаркенден, өрүкселерди үшүк алган жок. Ошондой болду. Эми өрүк сезондо жыргап сатат турбайсыңар. Ошондой болот. Бирок ошонун себебинен сүйлөшүп, өрүк сезон деген сөз менен айылга келгенчекти бир туугандар байланышып, ошол 2 агам балдарыбызды Бишкектеги медреселерге киргизсек, мечиттерге, лагерлерге жөнөтсөк, чалсам, ошол учурда толуп калыптыр. Экинчи потокко келсе болот. Айылга келдим. Таксиден түшсөм, балдар ошол ата энеси айткандай велосипед, ширибом, телефон ушул эмелерде жүрөт экен. Ойлонуп отуруп, аз болсо да жараткандын каалоосу, устаздарыбыздан Аллах разы болсун, ошолордон аз болсо да Куран окуганды үйрөнүп мүмкүнчүлүк болду. Мага берилген мүмкүнчүлүктү пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассаламдан бир аят болсо да укканыңарды менден жеткиргиле деген аманатты мен да билгеним ошол тамга таанытканга мүмкүнчүлүгүм бар. Ошол нерсени мен да үйрөтө бербейм. Эмнеге бул нерсеге токтолдум? Өрүктүн гүлүн үшүк алып, быйыл өрүк болбой калды деп сарсана. Бирок эмики жылы болот. Болбосо кийинки жылы болот. Бирок балдарыбыздын 4 жаш, 5 жаш, 6 жаш, 7 жаш сиз башыда айткандай, балдарга жаштыгында ойноп алсын, уктап алсын, күлүп алсын, бул чоңойгондо кылат деген сөздү айттыңыз. Бирок ушул сөзгө каршы биздин бабалар жаштыкта жаттаган ташка тамга баскандай, каарыганда жаттаган кумга жазгандай деп да сөз айткан экен. Балдарыбыздын сезону жаштык кезде ташка тамга баскандай болуп үйрөнгөнү кала турган убакыттар өтүп кетсе, ал кайра сезон келбейт экен. Ушул нерседен улам айылда ойноп жүргөн балдарды баарын мечитке топтоп сабак баштаганбыз.
Балдарга кызыктуу болуусу үчүн белек бешкектер, дагы башка оюндар ушинтип биздин алгачкы сабагыбыз иреттүү түрдө 3 айлык эс алуу каникулунда 2022 жылы башталган. Бирок ага чейин негизинен бул жакта окуп жүрүп, айылга барган кезде ошол балдардын, айылдагы балдардын көптөгөн нерселерден алыс болгондугу себептен артта калып атканын көрүп, мүмкүн болушча убактымдын жеткениче 2012 жылдан бери сабак баштаганбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, алгачкы жолу өлкөбүздө зыянсыз, шекер кошулбаган, ажва курмасынан жасалган өзгөчө даамдуу финик коласы Милав эми Кыргызстанда, Сауд Аравиясында өндүрүлгөн. Бул ден соолукка зыян келтирбеген табигый курамдагы заманбап жана ишенимдүү суусундук. Балдарга да, чоңдорго да ылайыктуу. Милав кола дүйнөдө өзгөчө, эми ал Кыргызстанда. Жаңы даам, жаңы эра, жаңы сапат. Жакында бардык дүкөндөрдө. Милав кола өз баалуулуктарың менен жашоону танда.